Ушул тапта жогорку билимге ээ болгон адистер өз кесиби боюнча жумушка орношо албай, чет өлкөлөргө мигрант болуп кетишүүдө. Өлкөдө болсо жумуш орундары жетишсиз. Бул миграция маселесин жогорулоосуна алып келүүдө. Мындай маселелердин алдын алуу багытында атайын жармакелер өткөрүлүп турат. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинде да бош орундуктар сунушталды. 500ден ашык мекеме ишканалар Кыргызстандын чегинде, Кыргызстандан сырткаркы жерлерге ишке жайгаштыруу боюнча өздөрүнүн бош орундарын жарыйлашты. Бұл біздің балдар үшін өте чоң маанилүү деп ойлойм. Себеби университеттин эң башкы вазипаларынын бири анын окуп аткан студенттери жана бүтүргөн студенттери эртең менен жумуш менен камсыз болуусу да. Ошон үчүн жумуш менен камсыз болууга өтө маани берип атабыз. 21 жаштагы Марат Улуу Манас быйыл окуу жайын аяктайт, бирок жумушка орношуп иштеп калуусу күн сайын ойлондуручу маселеге айланган. Эгер өз кесиби боюнча бош орундук табылса, иштеп калууну пландоодо. Жерге келгенин максаты негизинен мисалга мигрант болуп чет өлкөгө ишке кетип атат. Бул жерде бул жарманкеге келген негизги максаты бул жерде бош орундар жарманкеси экен. Мен деле бул жерге окууну бүтүп алып мигрант болуп кетким келбейт. Ушул жерде иш болсо иш карап, ушул жерде эле өзүбүздүн кыргыз элибизде, Кыргызстан мамлекетибизде ушул жерде эле иш менен орношуп калсак деп деген ой бар. Кээ бир учурларда бош орундуктар болгону менен анын төлөнүүчү айлык акысы жаштарды канааттандырбайт. Мисалга Ош шаарындагы мектептерде эле 30дай мугалим жетишсиз, бала бакчаларга 20дай тарбиячынын орду бош турат. Себеби ал киреше менен үй жай куруу мүмкүн болбой келет. Акыркы учурларда экономика, медицина тармагы көбүрөөк тандалып, башка кесипке кызыккандардын саны да азаюуда. Бош орундардын көпчүлүгү бизде мугалимдер, орус тилдүү мугалимдер, башкалар болгондуктан көп эле камсыз болот. Бирок кээ бир бизде мектептерде жетишпеген такыр жоктагы бош орундар бар. Мисалы физика, химиядан ошол предметтердин мугалимдери азыркы учурда азыраак бар. Ошолорго жетишсиз. Ош шаарында эле 6000дин айланасында жумушсуз жарандар бар. Каладагы калты жумушка жайгаштырууда көмөктөшүү ишканасы 2016-жылы 1200 жаранга жумушка орношууда жардам берген. Ал эми бул жылы 10 ай ичинде 800гө жакын жаран жумуш менен камсыз болгон. Ушу мамлекет тарабынан негизи жумушсуздарга бир мындай жумуш таап алуу үчүн кесибин өзгөртүүгө, же бир убактылуу болсо да ишке иштеп турууга деген шарттар бар. Тилекке каршы биздин Ош шаарында чоң өндүрүш иштебесе дагы чакан ишканаларда жумуш орундар бар, бирок жумушсуз дагы көп. Бирок жумуш издеген жумушчулар жумуш таба албай аткан мындан көп. Себеби биздин жаштар көбүнчө биринчиден билимдүү, бардыгы эле кызматта экономист, юрист болгусу келет. Мынандай өндүрүшкө иштегенге жумушчуларды таба албай калып атабыз. Кыргызстанда жумушсуздуктун саны жылдан жылга көбөйүп жаткандыгын адистер билдиришет. Улуттук статистика боюнча 2016-жылы жумушсуздардын саны 58246 адамды түзгөн. Жыйынтыгында ишке жарамдуу жарандар жумуш издөө үчүн чет өлкөлөргө кетүүгө аргасыз болуп жаткандыгын айтышууда. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, 7 канал, Ош шаары.